Manas. Bu yoldan karasa, öğüp son deyip, kıvırasın dünyasından, karnapır sangamaka, Kırgızlardın kırana, kambasaydın çoğağa, alısın adammadı jetpegen, aslan çişi götbegen, artı verilen butağa. Nogoy xandın 4 uulu bolgon. Orozdu, Üsön, Bay, Jakып. Nogoy xandın көз өткөндөн кийин Кытайдын хандары биротоло багынтып алуу максатында кыргыздарды чаап, анын 4 уулун 4 жака кубалап жиберет. Алардын ичинен эң кичүү уулу Jakып Алтайга качып келип, ошол жерди жердеп жашап калат. Убакыттын өтүшү менен Jakып өз чөлкөмүндөгү атактуу байлардын бирин айланат. Башкасын айтпаганда да жалаң эле жылкысы 1000ге жетет. Jakıp'tın жубайы бакты өлөт, бала көрбөйт. Ошондуктан Jakып кийинчерээк чыйырдыга үйлөнөт. Тапкан байлыгы, баккан малы жерге батпай турса да, Jakып бактысыз жашайт. Анткени баласы жоктугу аны убайымга салат. Бир күнү Jakып түш көрөт. Түшүндө асманда учуп жүргөн көп куштардын ичинен бир ак шумкар учуп келип, анын тууруна конот. Jakып хан акылман аксакалдарды, барктуу билармандарды чакыртып, мал союп, дасторкон жайып, көргөн түшүн жоруп берүүсүн суранат. Ошондо элдин арасынан бир бай жигит деген адам чыгып, «Байым, уулду болосуң. Ал абдан атактуу баатыр болот», деп жорuyт. 3 жылдан кийин Jakып хан уулду болот. Баланын төрөлүшүн сүйүнчүлөгөн адамга ал үйүр-үйүр жылкы, коро кой берип, элине байлыгын чачат. Ар уруунун башчысын, билермандарын, чечендерин, касиеттүү карыларын чакырып, балага ат коюп беришин суранат. Тилекке каршы алар балага ылайыктуу ат таба албай кыйналышат. Ошол учурда кайдан келгени белгисиз, аксакалдуу, колунда аса таягы бар думана пайда болот. Ал олтургандарга таазим кылып, «Уруксат болсо, баланын атын мен коёюн. Анын аты Манас болсун. О мейин!» деп бата кылат. Олтургандардын баары жапырт алакан жайып бата кылганча карыя көздөн кайын болот. Манас бала кезинен өтө шок, тентек болуп өсөт. Jakып баласын тарбиялап берсин деп койчусу Ошбурга тапшырат. Манас 15ке келгенде атагы чыгып, калмактардын көптөгөн баатырларын жеңип, жанына 40 чоро топтойт. Нойгуттун ханы Карача Манаска Аккула деген ат тартуулайт. Акылман Кошойдун сунушу боюнча Манасты ак кийизге салып хан шайлашат. Манастын эң жакын кеңешчиси Кошой чоролору Алмамбет, Чубак, Сыргак менен биргелешип 8 жылдын ичинде бир топ шаарларды багындырып, Калмак Кытай баатырлары Чолой, Алооке жана Нескараны жеңип, чачылган 40 уруу элди бириктирип, улуу кыргыз элин түзөт. Манас элдин көзүнө көрүнүп, оозуна алынып, атагы алыска кетет. Ошондо Jakып уулуна татыктуу жубай алып берүү үчүн эл кыдырып, акыры Букардын ханы Темиркандын кызы Санирабиганы ылайыктуу деп таап, чоң той берип, Манасты үйлөндүрөт. Санирабига кандын никесинде болгондуктан ага Каныкей деген жаңы ысым ыйгарышат. Ал абдан акылман, сарамжал, чебер аял заты катары элге таанылат. Ал эми Манастын чоросу Алмамбет Каныкейдин сиңдиси Арууке менен баш кошот. Манас Кошойдон ата тегинин тарыхы, ата мекени жөнүндө угуп, бүт кыргыз элин Ала тоого көчүрүп келип, өз жерин мекендеп жашап калышат.